Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ошто көп кабаттуу турак үйдөн өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 19 октябрдын таңында Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдөн өрт чыкканын билдирди. Калаанын Матисаков көчөсүндөгү өрттү өчүрүүгө жалпы 8 бөлүм тартылган. Мындан тышкары 2 автошаты, кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунан ыкчам топ, куткаруу кызматынан 4 куткаруучу жана штаб тартылган. Министрлик тараткан видеодон өрт турак үйдүн эң жогорку кабатынан чыкканын көрүүгө болот. Кийин күйүп жерге түшкөн калдыктан кеминде 1 унааны өрт жалмаган. Өрттүн себептери жана жапа чеккендер тууралуу маалымат бериле элек. Өрт чыккан жерге милиция кызматкерлери, тез жардам кызматы жана электр кызматкерлери тартылган. Булак Азаттык. Бишкекте бир баланын өмүрүн алган кырсыкка шектелип, жашы жете элек айдоочу кармалды. Бишкек шаардык милициясы 18 октябрда саат 21:30 Борбор калаанын Жомарт Бөкөнбаев жана Жусуп Абдрахманов көчөсүндө бир адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталганын билдирди. Маалыматка караганда Lexus RX 330 үлгүсүндөгү унаанын 46 жаштагы айдоочусу Абдрахманов көчөсүнөн Бөкөнбаев көчөсүнө бурулуп жаткан. Ошол маалда Toyota Camry унаасы жогору жактан келип, Lexus менен сүзүшкөн. 17 жаштагы айдоочулук күбөлүгү жок бала башкарган Toyota Camry кийин тротуарга чыгып кетип, 4 жөө жүргүнчүнү коюп кеткен. Алардын бири 13 жаштагы өспүрүм кырсык болгон жерде үзүлгөн. Бул факты Бишкек шаардык милициясынын каттоосуна алынып, кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин автомобиль транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Toyota Camry унаасынын 2008-жылы туулган айдоочусу кармалып, милициянын тергөө изоляторуна киргизилди. 2 унаа тең айып короосуна коюлуп, зарыл экспертизалар дайындалган. Анын жыйынтыгына карап, чечим кабыл алынат. Бул карагаша айдоочулук күбөлүгү жок. Жашы жете элек баланын унааны үйдөн айдап чыкканынын айынан болду. Бул кайгылуу окуя балдарды тыкыр көзөмөлдөөнүн маанилүү экенин дагы бир ирет көрсөтүп турат. Сиздерден унааны жашы жете элек балдарга бербөөнү жана алардын эмне кылып жатышканына көз салууну суранабыз деп жазылган билдирүүдө. Булак Азаттык. Маркум ырчы Бекжан Темирхандын жубайы өз теңин тапты. Жол кырсыгынан каза болгон ырчы Бекжан Темирхандын жубайы өз теңин таап турмушка чыкты. Кыз узатуудагы видео менен блогер Айтурган Замирбек кызы өзүнүн социалдык баракчасынан бөлүшүп, ар бир адам бактылуу болушу керектигин жазган. Ал эми ырчынын мурунку жубайы Бермет айым 3 жылда өткөргөн көп сыноолордон кийин өзүнө мүмкүнчүлүк берүүнү көздөгөнүн, ага бакыт гана каалап коюуну жазган. Эскерте кетсек, эстрада ырчысы Бекжан Темирхан 2022 жылы 10 ноябрь күнү кечинде Боом Капчык айында жол кырсыгынан каза болгон. Жол кырсыгы Бишкек Нарын Торгат жолунда түнкү саат 22:30 катталып, ырчынын унаасы 100 метрлик жардан ылдый кулап түшкөн. Ошол учурда ырчы мырза Бермет аттуу кызга үйлөнгөнүнө 14 эле күн болгону айтылган. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, сиздерге Үмүт планетасы балдарды реабилитациялоо борборун сунуштайбыз. Бизде жогорку тажрыйбалуу дарыгерлер төмөнкү багыттар боюнча кабыл алат. Реабилитология, педиатрия, неврология, ортопедия, стоматология, үй бүлөлүк дарыгер, көрсөтүлгөн кызматтар, дарыгердин кабыл алуусу жана көзөмөлүндө болуу, кеңеш берип диагностикадан өткөрүү, психокоррекциялоо жумуштары, логопед-дефектологдун жардамы, логомассаж, ABA терапия, аба-терапия, жүрүм-турум терапиясы, психолог жана нейропсихологдун кеңештери, биоакустикалык коррекциялоо терапиясы, мээнин иштөөсүн үндүн жардамы менен жөнгө салуучу терапия түрү, кыймыл терапиялары, ЛФК, сенсомотордук интеграция, АФК, кум терапиясы, массаждын бардык түрлөрү, бобат терапия, гидромассаж, биоэнергетикалык массаж, БЭМ, физиотерапиянын бардык түрлөрү, электротерапия, жылуулук терапиясы, УЗТ, ультразвуктук терапия, лазеротерапия, магнитотерапия. Дареги, Ош шаары, Анар микрорайону 15Б бөлчөк 1. Үмүт планетасы реабилитациялоо борбору. Байланыш номерлери 0773 62 67 62 0225 50 80 87.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып бере атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Бул видеону көргөндөр дарманда, көрбөгөндөр дарманда. Биздин Кадам Москва дүкөнүбүздө мондо болгон кийимдердин бүт баары 199 гана рубльдан. Андан сырткары плаш, куртка, дубленкалар болгону 2490 рубль. Бул жактагы курткаларыбыз болсо 1900 рубль. Андан сырткары бул жактагы курткаларыбыз болгону 2490 рубль. Пальтолор 1400 рубль. Водолазкалар болсо 990 рубльдан, и шымдар 990 рубльдан. Андан сырткары рубашкалар 990, и мондо болгон безрукавкаларыбыз болгону 1900 гана рубльдан. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.